Эгерде кечки саат 10дон кийин ачка болуп калсак, эмне кылышыбыз керек? Мындай учурда бир аз ой жүгүртүүгө туура келет. Чын эле организм энергияга муктажбы же жөн гана тамактангыбыз келип жатабы? Мисалы, үйдө сизге жаккан тамак даярдап турган болсо жана аны жегиңиз келип ачка болсоңуз, бул жөн гана каалоо болот. Мындай учурда бир аз алаксып койсоңуз эле баары өтүп кетет. Ал эми ачкалык күчтүүрөөк болуп, алсырап, эң негизгиси таптакыр уйкуңуз келбей жатса, анда баары бир тамактанышка туура келет. Эмне жейбиз? Үйдө эмне болсо ошону жей бересиздер. Себеби кошумча тамак даярдоого кеч болуп калды, сырттан алып келейин десеңиз, ашканалар дагы жабылган болот. Анан тамактанып бүткөндөн кийин эч кур дегенде 2 саатка чейин горизонтал болбой турасыздар, уктаганы жатпай турасыздар. Ошондо тамак жакшыраак сиңип кетет. Анан дагы негизи кечки тамакты өтө эрте жеген деле жакшы эмес. Себеби ушинтип баары бир кечинде тамактанышыбызга туура келип калышы мүмкүн. Эгерде туура тамактануунун баардык эрежелерин билип, дени сак жашоону каалаган болсоңуз, курсубузга катышсаңыз болот. Дагы деле уланып жатат. Катышуу үчүн комментарийге катышам деп эле жазып койсоңуз, мен номеримди калтырам. WhatsApp аркылуу анан байланышасыздар.